Кыргыз-Түрк лицейи, Нарын облусу. Ааламдагы эң кымбат ресурс билим, деди президент Садыр Жапаров мыкты бүтүрүүчүлөргө алтын сертификат тапшыруу аземинде. Мамлекет башчысы өз сөзүндө жогорку инновациялык технологиялар заманында билимдин баалуулугуна токтолду. Ал коомчулук билим берүү тармагынын өнүгүшүнө, билим сапатынын жакшырышына багытталган реформалардын жүзөгө ашуусуна кызыктар экенин өзгөчө белгиледи. Билим берүү тармагындагы инвестициялар экономикалык адилеттүүлүктү камсыздоону, жакырчылыкты кыскартууну, заманбап саясий системаны иштеп чыгуу үчүн зарыл болгон интеллигенцияны калыптандырууну камтый тургандыгына өзгөчө токтолду. Мамлекет башчысы кайсы гана мамлекетте болбосун өлкөнүн келечеги таланттуу жаштар экенин белгиледи. Билим алууга болгон аракетиңерден тайбай, мындан ары да арышыңар кеңейип, кадамыңар илгерилесин. Алган билимиңер, топтогон тажрыйбаңар ата мекен үчүн пайда алып келгендей болсун. Албетте, мектеп турмушун ата-энесиз, мугалимсиз элестетүү эч мүмкүн эмес. Билим кенин казууда, кыйынчылыкта, жакшылыкта акыл сөздөрүн айтып, өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк болушуп, артка кылчайбай алдыга карай жүрүүгө үндөгөн адамдар ушулар эмеспи? Урматтуу алтын сертификаттын ээлери, бул турмушта кандай гана бийиктиктерди багындырбагыла, Кыргызстан туулган жериңер, ата-бабаңар жаткан жер экенин унутпаңыздар. Билим берүү тармагы боюнча мамлекеттик саясаттын келечектүү багыттарынын бири жаштар, келечек муундар үчүн тез алмашып турган шарттарда билим алууга ыңгайлуу, ачык жана үзгүлтүксүз билим берүүнү уюштуруу болуп саналат. Мамлекет акча каражаттарынын кыйла бөлүгүн билим берүү тармагына бөлүп келе жатат. Билим берүү объектилеринин курулушуна, билим берүүнүн сапатына жана мазмунуна, окутуучулардын эмгек акысын жакшыртууга көңүл бурууда.